Mana түнкү saat болду. Түнкү 2-ге 15 мүнөт калды. Биздин өлкөдө эмне болуп аткан? Ошонун баарын ойлоп атып, жүрөгүм ооруп, таптакыр болбой калдым менчи. Күйөөмдү өзүм эле дарылап, ары бери чуркап, майда чүйдө дары менен бутуна тургузуп койдум. Тетиги Гансиде күйөө балам менен бир тууган сиңдим экөө тяжелом состоянии ошо калып кетишти. Анан алып барганда сиңдим өлүп калды. Күйөө балам тяжелый состояние жатат. Ошо Гансини эмнеге ачасыңар? Эчтекеси жок болсо, эмнеге ачасыңар? Элди эптеп-септеп тияка Гансиге бөлүп туруп, анан өлсө өлө берсин деп, ошон үчүн ачтыңарбы? Мен Атамбаев сени президент кылып койгондо, мен чындап келгенде сени аябай сыйлачумун. Жакшы жердин баласы, жакшы жигит. Алып кетет. 20 жылдан ашык Атамбаевдин жанында жүрөт деп. Сөзүн эки кылбайт. А сен эмне кылдың? Бысмыла дегенде эле Атамбаевди түрмөгө отуруп салдың. Жакшынакай оокат кылып келаткан Сапары Саковду таза коом менен чыккан Сапары Саков. Аны эмне кылдың? А өзүң бысмыла дегенде мен автошоздорго министрдин досун коюп коюп, ал эмне кылды? Бысмыла дегенде сразу акчанын баарын шыпыра баштабадыбы? Сөз жок, сөз жок. Чын дейм, мен сыйлачумун. Укмуштай сени сыйлачумун. Көрсө вообще адам деген сөзгө татыктуу эмес экенсиң да. Канча балдарыбыз өлүп атат, канча элибиз өлүп кетти. Ар бир экинчи үйлөдө эл өлүп атат. 2,5 ай карантинге элдин баары тыгып салып, же айлыгын бербей, же пособиясын бербей, эптеп-септеп жанакы жулмалап ар жак бер жактан анда да волонтерлор тамактарын баарын ташып берип жүрүштү. Мэрия аягында эле эптеп-септеп бирдемесин элге бердемесин берди. Отчет бергенде эле асмандын башында сүйлөшөт. На самом деле эчтеке жок. Кандай кылабыз эми? Кандай кылабыз? 2,5 айда карантинде элдин баарын тыгып салып, эмнеден гранттар түштү? 625 миллион ар кайсы жерден, ар кайсы тараптан гранттар түштү. Эми өткөндө Асрандиев айтат, 142 миллионду казынада кармап отурабыз. Эмнеге казынага кармайсыңар? Же бюджеттин жыртык тешиктери үчүн ошо акча келип эле. Ал акча деген мына бу на борьбу с коронавирусом келген. Это бит грантовый акчалар. 3 жылда мен ойлодум эле бюджеттин жыртыктары эмнеге тиги бүтүп атат. Эмне үчүн бюджетке ошо акчалар салып, анан айлык берип атасың, бюджетте значит эчтеке жок турбайбы? Анан 3 жыл эмне эшекте калып отурдуң сен? Эч кандай 3 жылда эч кандай жылыш жок. Наоборот, артка кетти. Мына элементарно бу базарда стоянкага акча алынбай калган последний 2 жыл. Атамбаевдин деген учурунда. Мына былтырдан баштап мурда 10 сом алса, азыр 20 сом алып атышат. Эми ар кандай эң начар оокаттар болуп атат азырчы. Анын баарын айтып отурсам, просто мындай чексиз сөздөр болот да. Эми бул карантинде элдин баарын 2,5 айга үйгө тыгып салып, андан кийин эл чыккандан кийин элди күнөөлөй баштадың эми. Булар маска кийбейт, элдин баары эле маска кийип жүрөт. Бүт баарына ден соолук керек да. Өлгүсү келбейт. Бала бакырасы бар. Бала бакырасы жок болсо деле жашагысы келет любой кишинин. Анан кантип эле маска кийбесин? Бүт эрежелерди элдин баары сактап эле жүрөт. Даже сактабаган кишилер сразу тыйып койду. Кийбейсиң маска деп, даже урушканга чейин барышат. Ушул акыбалдан эми кантип чыгабыз? Мынакей Белоруссиядан 5,5 тонна
медпрепарат тиги Лукашенко жибериптир. Аны да сатасыңарбы? Это чистый гуманитарный помощь биздин эл үчүн берип атат. Эмне гуманитарный помощь келсе эле, эртеси күнү аптека, даже больницада бүт бар жери сатышат экен да. Эмне үчүн ушуну көзөмөлгө албайсыңар? Абылгазиевди койдуң. Эмне Абылгазиев кайда жүрөт? Эмне үчүн суракка албайсың аны? Абылгазиевдин тиги шалакалыгынан моңча элдин баары өлүп атат азыр. А Боронов начальник штаб болуп эмне кылды? Боронов эчтеке кылган жок. Эчтеке. Боронов баары жакшы деп, балким ошо Боронов менен Абылгазиев ошондой эч туура эмес информация бергенден тиги мындай спокойно отурасың. Эчтеке кайгыратпай. Тети балыкты караганда эмне кыласың? Барбайсыңбы тети больницага? Элди кандай кабыл алып атат? Элди кандай жаткырып атат? Ошо больницанын бозосуна колдоруна көтөрүп, кыз балдарын алып келип атканда, энелерин алып келип атканда, ошо эшиктерин ачпай анан өлүп аткандарын кара. Эмне балыкка барасың? Давай, ойлонгун. Ойлон. Жана биздин кыздар, балдар айткандай, уже вообще обстановка аябай напряженно болуп кетти. Жана Минздравда жаман шүмшүк адамдар, Ленинградтагы, Санкт-Петербургда врач айтпады. Это программа лечения ковида, это геноцид Кыргызстана деп. Геноцид народа Кыргызстана. Ушу сөздү укканда просто жүрөгүм шу деп түштү. Оказывается,